Бар болуңуздар, урматтуу көрөрмандар, YouTube каналында. Сиздер менен мен Алма Тажбай. Сиздер менен бүгүн саясий режим жөнүндө сөз кылмакмын. Саясий режим бул саясатта негизи эң негизги болот башкаруу боюнча. Бул мамлекеттин бийликтин ишке ашыруу ыкмалары болот да. Ошо саясий окумушта, саясий илимде үч түрүнү деп бөлүп койгон. Окумуштар ошонун үчөөсү бул демократия, анан авторитаризм, автократиялык башкаруу жана тоталитардык. Эми ошо жөнүндө бизде көп учурларда демократияны кандай бир боштондук, башаламан, кандай бир жаман терс жакка ошо 30 жылдан бери жамандалып калган атайын бийлик жактан уюштурган ошо демократияны баары эле кыла берсе болот, уруксаат деген ойлорду киргизип, элди дегиле ошо демократия сөзүн атайын бул авторитардык режимдеги бийликтер ошону менен колдонуп, анан демократияны жаман көргөзүп койгон. Анткени мен демократияга каршы чыгышат. Каршы чыкканда авторитардык режимди өз бир кичинекей өз бийликте болгон бийликтер өзүнүн ошондой дайыма бийликте болуп башкарып, анан өзүнүн чөнтөгүндө иштеген режимдер болуп турат. Эми ошол жөнүндө толук кандуу ошо саясат илимдери боюнча силер менен түшүндүрүп кетейин. Эмне дегенди? Эми демократияны алып келсек, эң негизги бул 6-чы байыркы кылымдарда, 5-чи кылымдарда байыркы грек шаарларында, Афиндеринде пайда болгон бул эл бийлиги деп аталат. Грек тилинен ошо эл бийлиги дегенде эл өздөрү өзүнүн тагдырын өздөрү чечет. Кеңешип, биздер айтып кетип атпайбыз, кыргыздарда илгерки байыркы замандар менен ошо аскердик демократия деп жашап келгенбиз. Ошо биз кылымдан кылым тартып, биздин элибизди сактап келген ошо демократия, аскердик демократия да. Баягы кыргыздар хан эмес, ошо жол башчысын жоо учурунда шайлаган. Анан жоо бүткөндөн кийин кайта уру болуп бөлүнүп кетчү. Бирок баары кыргыз деп биригип, уруулардын баары бириккен, мындай кошундардын, уруулардын бир кошунга биригип кыргыз деп сакталып калган. Ошо аскер, биздин тарыхыбызда аскер демократиясы 1825-жылы жоюлуп баткан. Анткени анын ордуна кийинки феодализм деген формация келген. Мындай айтканда бийликти балдарына, өзүнүн урпактарына берүү боюнча. Ага чейин мындай архаикалык жашоодо эң мыкты, эң меритократия деп мурда мен сиздерге түшүндүрүп кеткем. Эң мыктыларын, баатырларды шайлап, акылдарын шайлап, кеңешип, эл менен кеңешип, курултайларды ошондой убактылуу хандарды жоо учурунда же өзгөчө мамлекеттин же болбосо ошо учурдагы өзгөчө кырдаал маселелер болгондо, кырдаал бир учурга келгенде эл ошо курултайга чогулушуп, ошондой өзүнүн жол башчыларын шайлап, акылдашып, кеңешип чыгып келген. Мындай айтканда курултай деген кыргыздын байыркы парламенти. Албетте казыркыдай парламент эмес, бирок курултай ошо жыйын да. Эми ошо саясий режим бул ошо демократиядан алып келсе, эми бул принциптери эмне демократиянын? Негизги ошо 3 тармактагы болгон автократия, демократия, тоталитаризм деген 10 эмеден турат да, бөлүнүп булактар болот да. Ошонун бир булагында бул демократияда экиге нерсе бөлөт. Биринчиден экиге бөлүп койсок болот. Бул саясий, саясат, саясий жагы каралат, жана экономика менен эки негизги нерсеге бөлүнөт. Эми ошо демократия менен демократия эмес деп ушундай экиге бөлүнүп койгон. Демократиялык же демократиялык эмес өлкө. Демократиялык эмес өлкөлөргө авторитаризм менен тоталитаризм деген түпкө экиге бөлүнүп кетет да. Демократия. Эми демократия бул саясий эркиндик болот. Мындай айтканда, саясий эркиндикте
плюрализм деп коет. Ар бир пикир, ой ошо баалуулук болот да. Канча ар тараптуу мамлекетте ойлор, пикирлер, ар тараптуу кандай бир уруулар, улуттар деги эле ар кандай жашоого эркиндик менен жашаса, бул ошо плюрализм деген термин бар. Биз өз убагында 85-жылы биринчи пайда болгон Совет доорунда Горбачев алып келгенде. Ошо ар кандай ой жүгүртүүлөр, ошо менен эл бийлиги башталып турат. Эми демократиялык эмес, жана айтып кеткенде авторитардык же тоталитардык режим ÖKÖ менен окшош, бирок өзгөчөлүгү бар. Биз айтып атабыз го, кээ бир учурларда мына авторитардык режимдерде же жанагындай хан орнотулган бай болушат депчи. Ошо мен мурда дагы айткам, демократия менен элдин байлыгы же мамлекеттин байлыгы мындай эки башка да, аны менен аралаштырбаш керек. Эми ошо демократиялык эмес, авторитардык, тоталитардык режимдерде, урматтуу көрөрмандар, экономика авторитардыкка да таандылуу болушат. Экономика ишине ашканга чанан демократиялыкка дагы окшош да, бирге жүрүшөт. Бирок мына тоталитардык режимдерде экономикасы биз плановый деп айтабыз, баягы алдын ала. Бул жерде тоталитардыкта эч бир мындай эркиндик жок, атаандаштык жок. Экономиканын баары мамлекетке баш ийген, мамлекеттин монополиясы болуп саналат да. Ошо эми демократия дегенде көп сон нерселер бар. Эмне үчүн ушу дүйнө жүзүндө 193 Бириккен Улуттар уюмдары мамлекеттер бар да. Ошонун ичинде жыл сайын Улуу Британияда ошо изилдөө институттарында дүйнө жүзүнө ошо демократия ар бир жылы индекс демократия деп коет. Ошонун жылдан жылга кайсы мамлекеттер демократия же авторитаризмге кирген деп өздөрүнүн изилдөөлөрүн жарыялап чыгат. Бул жылы болсо эми 2022-жылы дүйнөдө чыгат. Мына ошо январь-февраль айында. Бирок биз билебиз, 2021-жылы Кыргызстанда жүргүзгөн, дүйнө жүзүндө жүргүзгөн. Ошонун арасында 167 мамлекетке, Бириккен Улуттар уюмунун 193-түн арасында 167 мамлекетке иликтөө жүрөт. Иликтөө жүргүзгөн ошо мамлекеттин кандай бир рухсатпы, мындай легалдуу боюнча болсо ошо мамлекеттерге жүргүзөт. Эми ошону алсак 21, 4кө бөлүнөт, 21 бул толук кандуу демократиялык мамлекеттер, анын ичинде 53 жетишсиз демократия деп бөлүнөт. Ошо жетишсиз демократияга мисалы Америка Кошмо Штаттары кирет да, ал кээ бир учурларда толук кандуу демократия кирет, анан кайта арттап кетет, ар кандай ошо жылга карата изилдөө боюнча. Анан 34 аралаш гибрид деп коебуз демократияга. Бир буту демократияда, бир буту авторитаризмде. Ошондой аралаш мамлекеттер, 34 мамлекет бар. Анан эң авторитаризмди колдогон же тоталитаризмдин арасына кирген 59 мамлекет бар экен. Эгер ошондой бөлүп койсок, демократия менен толук демократияга 74 өлкө бар экен. 93 көбүрөгү багы автократияга илинип, анан демократияга же түшүнбөстүк аралаш саясий режим. Саясий режим, мен дагы бир жолу айттым, бул мамлекетти башкаруу бир чоң бир ыкмалар болуп саналат да. Ошондой. Эми ошо демократия Уинстон Черчилль деген болуп, Улуу Британия экинчи дүйнөлүк согушту аябай чыган ошо учурунда жана фашисттик Германия дейбизби, ошо отуруштук берип жеңип келген киши. Черчилль айткан, демократия бул эң татаал, эң кыйын, аябай татаал саясий режим депчи. Бирок андан натыйжалуу режим адам үчүн, адам жашоосуна, коопсуздугуна, эркин жашоосуна, байышына, дагы башка сезип жүргөн андай режим жок деп айтылган да. Ошентип демократия бул элдин коопсуздугун сактаган, эл өз алдынча өзүнүн тагдырын өзү чечет да, мындай тең колдоо менен
пикирлерди сыйлап, мисалы демократияда көпчүлүк баары көпчүлүк шайласа ошого баш ийет да. Бирок ошол эле учурда биз унутпайлы, жанагы мүмкүн сын айтылган же болбосо кандай бир ойлору, пикирлери башкача болсо дагы, мейли аябай кандай бир ошо коомго келбесе дагы, бирок ошолор тең укуктуу пикирин сыйлоо боюнча эч качан аларды кандай бир кололоп же болбосо кандай дискриминацияга айланып куугунтук кылбай, ар кандай ою болсо дагы, керек болсо адам өлтүрүү, керек болсо кандай бир ойлорун урмат, сый менен сыйлап, анан кандай бир ошо демократиялык өлкөлөрдө кандай пикирлерге мындай пикир айтышып, дебатта пикир айтышып, Ленин айткандай мындай сындап бирин бирин ошо сөз менен сөз жарышта, пикир айтыштарда чындык чыгат деген ошондой шарт түзүп берилет да. Эми экинчисин алып келсек, азыр сиздерге бул авторитардык режим, авторитардык режимде өз алдынча башкаруу болот. Бир саясий элита болот же бир адам болот. Ошонун тегерегинде адамдар бийликти, мындай узурпация деп атпайбызбы, бийликти ошолор эле бийликтин үстүндө болот. Ал саясий элитага киргизген жөнөкөй өздөрү баягы бизге кандай болот да, акырын киргизет, бирок баарын киргизе бербейт. Четинен кагып, бул шайла болобу же кандай болобу, киргизбейт. Мындай айтканда, бул үй бүлөлүк башкаруу бийликти, же болбосо бир кандай бир саясий партия же партия бийликке таандымал, ошолор бийликтин үстүнө болот. Анан кандай бир монополиялар ошо бир киши же бир 5-6 кишинин тегерегинде же 2 киши ошо мамлекетти автократия менен башкарат да. Мындай айтканда, монополия ордунат. Эми бул бийлик бир кандай бир тандама саясат чечимдер чыгарат да. Мисалы, чечим чыгарганда өздөрү эле чыгарышат. Биз айтып атпайбы, биз өзүбүз билебиз. Кыргызстанда силердин көпчүлүгүңөрдүн кереги жок, силер бизди шайладыңар, биз өзүбүз саясий элитабыз, биз эмне кылабыз, өзүбүз билебиз деп. Мындай айтканда, элдин талабына кандай бир жооп бербеген өзүнүн эле элита, өзүнүн эле жанагы саясий элитада турган, саясий элита мен айтып берейин, бийликте 3 тармагында турган бир кландын же болбосо 2-3 кландардын бир киши алып бийликке келип алып, анан ошол жерде түбөлүккө болбосо дагы көп учурга калганга аракет кылышат да. Бул ушундай борбошулган бийлик болот да. Борбошулууга деген кандай, баягы бир кишиге баш ийет, жанагы 3 тармактуу, биз айтып атпайбыз, аткаруу бийлик, мыйзам чыгаруу бийлик, жана өкүлчүлүгү менен анан сот системасы бир системага, ошо бир кишиге, жана бир саясий элитага, элитанын ичиндеги группага, топко баш ийишет да. Мындай ажырым, бирин-бирин көз карандык, жана 3 тармак бийликтеги эч бир кандай бир өз алдынча иштей албайт. Бир кандай маселелерди, кичинекей маселелерди чечиш мүмкүн, бирок жогорку жанагы саясий чечим чыгарганга булар саясий ошо группалар, бийликте болгондор эч кимди киргизбейт. Керек болсо жанагы кандай бир мамлекеттик деңгээлиндеги, мисалы бизде кемпирабад болбоду, ошондой ойголорго эч кимди киргизбейт да, жаап коет, өздөрү чечишет да. Мына көпчүлүк менен кыргыздын баягы, мен көп жолу айтам, бармак кеңешме бармак оорубайт деген принципти колдонбойт да. Алар өздөрү эле өз билгенин кылышат, керек болсо жана мыйзамдарды бузуп, адам укуктары тебилеп, кандай бир жолдо. Анан бул ушу авторитардык режим. Кийинки тоталитардык режим. Тоталитардык режим эми бул түшүнүк 20-кылымдын 20-жылдары пайда болгон. Бенито Муссолини деген фашисттин идеологиясын алып чыккан италиялык диктатор ушуну ойлоп таап жазылган, биринчи жолу ошо тоталитардык өлкө, мамлекетти ошо киши колдонгон. Бул толук кандуу текшерүү деп коет го, контроль деп коет орусча айтканда, кыргызча айтканда толук кандуу текшерүү болот. Ар бир адамдын жашоосуна кирише берет да. Коомду да контролдоп турат. Жанагы авторитардык режимдеги бийликтин 3 тармагын дагы контролдоп турат.
Бирок кичине өзгөчөсү бар. Булар жана саясий партиялар, коммунисттик партия өз убагында ошондой болгон же болбосо мына азыр Кытай Эл Республикасында дагы коммунисттик партиясы Мао Цзэдун идеологиясы менен башкарып турушат да, мындай. Ар бир адам эмне кылганын этатика деп коет. Мисалы бийлик өзү билет. Эл кандай жашаш керек, кандай кылыш керек деген бул тоталитардык система. Бул жерде экономикасы мындай монополияда экономик план менен анан жанагы ошо тоталитардык мамлекетке баары баш ийет. Баары да макул болот. Эгерде кандай бир идеологияга келбеген адамдарды же болбосо жүрүштөрдү булар аябай террор менен жоготушат. Биз Союз убагында Ленин өз убагында Совет бийлиги келгенде кызыл террор деп айтылганда элдерди жоготма. Анан кийин болсо кызыл террордун үстүнө ошо өлтүрүү деген да, мындай айтканда душманды өлтүрүп салыш керек, атып салыш керек деп ошондой бийликке каршы болушу мүмкүн дегендердин баарын атып керек болсо, мисалы өздөрүн Николай экинчисин ак падышасындагы атып салган ошо жылдарычы эме 20-жылдары Совет бийлик ошондой катуу эме да. Анан сөз эркиндиги эч жок. Баардын баары мамлекеттик массалык каражаттар болот, же болбосо ошолорго баш ийген мындай массалык каражат ушундай катуу кармайт да. Анан көбүнчө саякта бюрократия же болбосо кандай бир уруксат сурамай, уруксат бермейинче сен эч бир иш кыла албайсың да. Бул жерде мындай айтканда бир ошо окумуштуулар айттыр, эстебей жатам, ким айтса сонун айтканда, бийлик элдин ишенимине жок боло баштаса, тоталитарды мындай ишеним, нааразычылык болуп, талаптарын коюп бир ошо нааразычылык болсо, элдин мындай айтканда бийлик ишеним чыгып берсе тоталитардык республикада, анда пропаганда менен ошо бийлик ошо элди алмаштырып коет. Түшүнүктүүбү? Элдин репрессия менен, террор менен, коркунуч үркүтүү менен жанагындай эркин сүйлөгүлө деп, эркин айткыла деп ошондой бир эмесин алып коет да, мээлерин чайкаттыр. Мына биз көрүп атпайбыз, мисалы өлдөсө өлүп калат, жарга түштөсө жар түшүп калат. Ошондой эле мындай зомби болуп калат. Сынчыл ойлом жок, өз алдынча ойлонбогон, эмне деген суроо бере албай мындай өлдөсө өлүп калат, жардан жыгыл десе жыгылып калат. Ошолса бир нерсе идеал үчүн. Бирок ошол жерде саясий элита албетте өздөрү жакшы жашайт. Мисалы Совет доорунда Ленин же ошо Кремльде жашагандар элдер ачарчылык берсе, алар жакшы эле жашайт да. Ленинградта да биз билебиз, ачарчылыкта блокада болгондо да ошо партиянын башчылары өздөрү жакшы эле жашачу, мындай тамак жеп, бирок элдер көбүнчөсү жанагы жерде кырылып, өлүп, ачкачылыктанчы, баягы нан опилка менен дегендейчи эчтеке жок. Ошондой учурлар болгон. Байлар бийликте турганда эч качан өзүнүн чөнтөгүн, өзүнүн мындай ачарчылыктан өлүү деген болбойт. Алар башкаруу катары ошолор өздөрүн преференция кылуу боюнча. Мисалы демократияда андай преференция берилбейт, баары тең болот да, укук жана башка жактардан. Эми ошо айтып кеткенде, жана Токвиль өз убагында ошо негизле ошо саясий режимдерди айткан, анан жана 10 форма боюнча негизле 10 түрүнө бөлүп койгон. Бул ошо эки окумушчу болгон, Карл Фридрих деген, анан Бжезинский деген дүйнө жүзүндө ушундай даңга аябай күчтүү саясат таануучулар, саясат талдоочулар. Ошо биринчиси бул форма, демократиянын формасы. Демократия бөлүнгөндө же үчөө, жана үч автократизм бөлүнгөндө үч нерсеге бөлүнөт да. Бөлүнгөндө бул түз демократия болуп саналат, түз берилген. Же өкүлчүлүгү болот. Өкүлчүлүгү дегенде биз шайлайбыз, 5 жылга президентти шайлайбыз, же жогорку кеңешти шайлайбыз бир канча бир жылдарга. Анан биз саясатты ошолордун колуна тапшырып коебуз. Бирок ошонун өзгөчөлөрү бар. Мисалы демократияда биз тапшырып коюп, бирок
текшерүү болот. Эл бийлик эмне кылып атканын текшерет, кандай кылып атканын. Жана сөздөрүн аткарып атабы? Бизге убада берген, ошону аткарган жокпу? Аткарбаса сынга алат. Саясий партиялар ошо иштеп, кандай бир ошо авторитардык, тоталитардыкта андай жок. Мисалы, ошо форма боюнча эл өкүлчүлүгү болгон болот. Эл өкүлчүлүгү жанагы байлар бийликке келип акча төлөп шайлоодо сатып алып атпайбы, 1000 сомдон, 2000 сомдон депчи. Ошондой эме менен бийликке, мисалы, мыйзам чыгаруу, бийликке келишет, же болбосо ошо саясий элитага кирип жылыш, карьера салыш үчүн пара берип, акча берип, даражаларын сатып алган. Биз билебиз, Аскар Акаевда үй бүлөлүк же болбосо Бакиевдин убагында ошондой болгондо, мисалы, мэр болосуңбу, же кандай бир министр болосуңбу, же зам министр болосуңбу, анын баары акча турчу да, акчага сатып алчусуң. Демек, ошондой авторитардык же тоталитардык режимде аякта катуураак контроль болуп турат. Жана 3 тармакка эгерде кармалып калсаң, баарын тең катар, укугу катар жоголосуң да. Ошондой. Анан социалдык база деп коебуз, социалдык мындай фундаменти болуп салынат. Мисалы, бу кандай десем, коомдо болгон ойлонгон мындай коомдо ойлоо ар кандай болот. Мисалы, демократияда социальный база бу сынчыл ойлонгон эл болот да. Демократия мындай акылдуу, өз ээсине бар, мындай сапаттуу, билимдүү дегендерчи. Ошолор келип шайлайт, ошолор жоопкерчилигин билишет. Ошондой бийликтин базасы демократия ошондой болот. Эгерде эл сапатсыздык болбосо, мисалы, 33 бизде 33% жакырчылык адамдар жашаса, көбүнчө жана акча үчүн сатылып кетип атпайбы? Анда авторитардык режим болот. Авторитардык режим, түшүнүп атасың. Мындай люмпен кедейлер көп болсо, алар да оңой добуштарын сатып алат. Анан бирок дүйнө жүзүндө биз демократия деп алданат. Шайлоо системасы дагы, мисалы, Казакстандай, орустардай, биз болсо кичине кадам алдыга жылбадыкпы? Аларда андай жок. Аларда жанагы канча пайыз болсо, ошончо пайыз тартып коет да. Бизде дагы андай болгон. Биз мына 30 жылда аны дагы аркалап өттүк. Кийин мынау электрондук шайлоо саноо боюнча киргизмейинче электро шайлоо ага чейин андай болчу. Бизде бир экинчи көйгөйү бул ошо шайлоого чейин элди сатып алат да, баягы жерчилик акча берип, анан ошондой да болуп калат. Тоталитардык режимдерде деле ошо баягы социалдык базасы бул ошо окшош да. Негизи жакырчылык болбосо дагы, бирок идеология менен эл мындай кул болуп калышат да. Сынчыл ойлом жок, ошо эле бир эле партия болот. Мамлекеттин кийинкиси, үчүнчүсү бул мамлекеттин түзүлүшү болуп саналат. Кандай жана мамлекеттин түзүлүшү мен айтып кеттим, 3 тармакка бөлүнөт. Аткаруу бийлик, мисалы, президент, өкмөт, бул аткаруу бийлик. Экинчи мыйзам чыгаруу, бул парламент. Ал парламенттин функциясы бирөө ошо текшерүү, аткаруу бийлик кантип мыйзамдарды аткарып атат. Экинчи мыйзам алып чыгып чыгаруу. Негизги ошонун функциясы да. Анан үчүнчүсү болсо бул сот системасы. Ошо 3 система демократия мамлекеттеринде каран бирине карабайт, укпайт. Өз алдынча иш алып барышат. Өз алдынча. Ошондой бийликтин балансын сактап коюш керек. Мен Америка Кошмо Штаттар сот системасында 9 федералный түбөлүккө шайлап коет. Ал качан өлгөндө анан анын ордуна башка ошо президент, башка эң чоң соттун башчысын шайлап бергиле деп Конгресске, парламентке кайрылат да. Эгер жашай берсе 93кө, мен билгенче 93-96 жашка чейин, мына 3-4 жыл Трамп убагында каза болгон, ошонун ордуна ал ошо 90дан ашып 93 жашка чейин келип каза болгондон кийин аны алмаштырат. Демек, бирок ал экинчи дагы аякта 60 жаштан, Америка Кошмо Штаттар 60 жаштан өйдө ошака шайлоо тажрыйбасы болуп, мындай кишилер болгондо ошондо президент бийликте кайсы демократтар же республиканецтер болсо, ошолор сунуш кылат президент катары, анан Конгресс колдоп берсе, ошону шайлайт. Демек, кийин ким болот? Ал киши баш ийбейт. Президенттин тиши жетпейт сотко. Эч бир мыйзам менен
сакталат. Ошондой эле бир айтып бир телефон менен эгерде угуп калса, билип калса, бүттү бул саясий партиялардын кандай бир биримдигине кетет да мындай. Андай жолго барышпайт. Алар деги оюнда андай жемкорлук, коррупция жок да, урматтуу көрүүчүлөр. Ошон үчүн бирок авторитардык анан тоталитардык режимдерде баары бир кишиге баш ийет, бир системага, мисалы тоталитардык мамлекетке. Эгерде сот мынаны соттогула деп койсо, өйдө жакта хан эмне деп атат, ошо системасын кылып коет. Мыйзамдарды ошого дал кештирип, бирөөнү жоготкула десе жоготкула. Сотто мындай акыйкатсыз болот да. Анан акыйкатсыз деп эл дагы чыга албайт тоталитардык режимдерде. Анткени менен алар жана зомби болушуп, пропаганданын астында жүрүшүп, акыйкатты көрсө да унчукпайт, эч кимге айтпайт. Анткени менен кошунасы бизде 37-жылдагы репрессияда бирине арыз жасап атып жоготкон. Анан керек болсо бир жарма ичкен, эртең менен таарынып калып, анан тоголок кат жазып Сибирге айдап берген учурлар болгон да. Кыргыздарда, кыргыздын тарыхында көп ошо 37-жылдарда бирин душман кылып кетиргендер. Кийинки төртүнчүсү бул саясий партия системасы. Мисалы саясий партиясы демократияда көп партиялуу болот. Бизде Кыргызстанда 300-гө жакын 290 саясий партия бар, ошондой да, бирок катышканда баары тең укугу бар. Аларды эч ким тыйбайт. Бирок авторитардык же тоталитардык, мисалы тоталитардык өлкөлөрдө бир эле партия болот. Болду. Кытайда бир эле коммунисттик партия. Авторитардык режимдерде мындай партиялар бийликке келгендер мындай оппозиция эмес, өкмөттөштүрүлүп калган, мамлекеттештирилип калган. Ошо бийликтеги сен болосуң, анан кантип эле псевдо, мисалы Казакстанда силер оппозиция болосуңар деп атайын ошо оюн кылып коюшат, элди алдаш үчүнчү дүйнө жүзүндө. Бирок биз саясаттануучуларды алдай албайт. Анткени биз көрүп турабыз, бул биздин илимибиздечи ошо саясий партиялар да ошондой өзгөчөлүгү болот. Кийинкиси болсо оппозиция. Мисалы демократиялык өлкөлөрдө оппозиция бар, дайыма болот, сындайт, катуу иштейт. Алардын жолун эч ким тоса албайт, мыйзам эле. Эми авторитардык режимде оппозицияны жок кылат, шермене кылат, уят кылат, пропаганда менен. Же сатып алат, ар бир даража берет. Мисалы элчиликке кылып оппозиция авторитардык режимдерде мындай оппозицияга кирип бир бийликтин ордун алыш үчүн саясий партия бизде эмне үчүн көп? Анткени ошо соодалашып, мен партиямын, аты чыгыш керек, анан ошо мамлекеттен бир бийликтин бир жагына бир даража министр болобу же бир кандай, анан өзүнүн жактаган ошо партиянын жакындарын бийликке алып келиш керек да. Сапатына карабайт, меритократия иштебейт. Тоталитардык режимдерде оппозиция деги эле жок болот. Деги эле ар бир адамды, жана айтып атпаймынбы, контролдоп турат. Эгерде адам ошо анекдот чыгарып койсо, ошо саясий ошо системага кандай бир сөздөрдү сүйлөп койсо, бирөө болуп кайса, ошо жеткирип барат да, буну түрмөгө, лагерге, өз убагында бизде репрессияланган лагерлер болгон, ошол лагерлерге жоготот да, лагерлерге алып барат да, ошо лагерлерге алып барып, кандай бир жанагындай жазаларын жасайт да. Бул жерде оппозиция деген эч бир жок да. Алтынчы кийинкиси бул укук принциптери болот. Укук мындай укук берсе, мисалы демократиялык өлкөлөрдө бул мыйзам үстөмдүүлүк болот. Баары мыйзамга баш ийет, мыйзам үчүн иштейт. Авторитардык менен тоталитардык режимдерде мисалы мыйзам үстөмдүүлүгү жок болот. Бул мыйзамды жана айтып атпаймынбы? Мыйзамдар ушундай чыгарат, эки жактан талкууласа болот да. Ошо өздөрүнө жакшы кылып талкуулап, оппозиция болобу, башка эмелер болобу, тандалма, мындай айтканда, мыйзамды тандалма колдонот. Мисалы колунда бар болсо, ошо бийликтеги тургандар болсо,
бирдемке болуп калса аларды аябай жаза кылат да. Мына мисалы бизде азыр доктурларды 6 доктурларга бирөөнүн баласы, чоңунун баласы өлүп калып, ошо элитада болгон тилекке каршы ошондой болуп калыптыр. Эми ошо үчүн камап атат. Ага чейин биз билебиз канча балдар эле, жаш балдар өлүп атат. Бирок түшүнүп атасыңар, бул тандалма режимдерде ошо тандалма болот, мыйзам ошо бийликке иштеп берет. Жөнөкөй карапайым элге авторитардык, тоталитардык режимдерде иштеп бербейт. Тоталитардык режимдерде эми аякта кичине тартип бар да, авторитардыкта андай болушу мүмкүн эмес, мыйзамга баш ийбейт. Негизи тоталитардык деле бийликте ким болсо ошолорго көбүрөөк коркушат да. Мындай жөнөкөй адам болсо жөнөкөй деле чечип коюшат. Жетинчиси кийинки мындай бөлгөн эмесибиз бул адам укугу жана анын эркиндиги. Эми демократияда бул адам эркиги, сөз эркиндиги, тынч чогулушка эркиндиги, маалыматка ээ болгон эркиндиги, аны таркатуу маалыматтарды көз карандык массалык маалымат каражаттарын ар кандай оппозициясы, ар кандай баарына бөлүшкөн. Бирок көп учурларда аякта жанагы өнүккөн мамлекеттер болсо, демократиялык мамлекеттерде массалык маалымат каражаттары менчик болот. Эч качан мамлекет, мисалы Америка Кошмо Штаттарында мамлекеттик массалык маалымат каражат жок. Алар жанагы бизнес катары каралат да. Анан ар бирөө ошо массалык маалымат каражат чыгарып берет. Сыналгы, үналгы, ар кандай редакциялар болот. Ошо басма жагынанчы эркиндик, мамлекеттик жок. Мисалы Монголия мына жакын арада мамлекеттик ал деле өз убагында тамашалап айтчу, биз 16-чы Союздун республикабыз депчи. Ошо монголдор бизден караганда мамлекет каржылардан алып алган. Мындай мамлекеттик телеканал же мамлекеттик массалык маалымат каражат жок. Демократияга жылышчу. Ошондой да. Авторитардык режимдерде, тоталитардык режимде авторитардыктын эми аралаш оппозицияда болот, менчикте болот, мамлекеттик болот. Жана тоталитардык мамлекеттерде мамлекеттин эле массалык маалымат каражаты. Башка жок. Уруксат бербейт. Тыюу салынган. Ошо. Эми кийинкиси бул 8-чи бул экономика. Экономикада мисалы демократиялык мамлекетте ар кандай мисалы аралаш болот. Бул жеке менчик, мамлекеттик менчик, муниципалдык менчик, анан ар кайсы вариантта комбинированный аралаштар менчик болот. Мамлекет менен жеке менчик депчи, мисалы акционердик коомдордо ошондой. Бизде дагы ошондой, Кыргызстанда бар. Авторитардык режимдерде деле ошондой аралаш болот. Бирок кичине ошо менчик болгондо, ошо жеке менчик болсо бул бийликте тургандар, байлардын бийлик менен аралашкан ошо менчиги үстөмдүүлүк кылат. Башка эгер саясий элитага кирбесең, мисалы депутат болбосоң, же депутаттын тууганы болбосоң, сага өз алдынча жана өзүңүн мүлкүң ишкерине мындай иштей албайсың да. Иштесең жанагындай объемго мындай айтканда миллионер боло албайсың. Болду. Мындай чектеп турат да авторитардык режимде. Ал өзүнүн эле кландары байыш керек. Өзүнүн клан деген өзүнүн жана саясий элита болгон ишеним көргөзгөн адамдар, ошо бийликтин сөзүн аткарып тургандар, ошолордун бизнеси болот. Анан жөнөкөй карапай, мисалы Америка Кошмо Штаттарында жөнөкөйдөн баштап миллионер болгондор бар да учурларда. Андай боло албайт. Негизи тоталитардык режимде кийинкиси экономика монополия, экономика план мамлекетке баш ийет. Көп учурларда мамлекеттик ишканалар. Мисалы бизде Кумторду улутташтырдык да. Ошондой баары эле мамлекетке баш ийет, мамлекетке көз каранды. Эгерде жеке менчикте болсо, алар кандай бир бийлик менен жана авторитардык режимде окшош. Негизи эле биз айтып атпайбы, авторитардык
демократиялык эмес да өзгөчө болот демократик өлкөлөрдө. Ошон үчүн авторитардык, тоталитардык деп айтып атпайбызбы? Ошо көп учурларда окшош. Анын нюанстары бар, жана мен акырын келиштирип айтып атам. 9-нчу кийинки бул идеология. Бизде дагы ошо идеология менен мындай түшүнүк ар кандай. Мисалы, идеология демократияда идеология жок. Вот эң негизи бир эмелерден алсаңар, бул авторитардык режимби же ошо кайсы жака баратат, авторитаризмге же эли каякты каалап атат дегенчи. Мисалы, идеология бул болсо дагы, мисалы, демократия өлкөлөрдө жок идеология. Идеологиялар демократиянын өзүн идеология катары кабыл алат. Ошо режимди анткени мен ошо демократиялык баалуулуктар, эркиндик, эркиндик дегенде либерал деп айтып атпайбызбы, либералдуу деп. Ошо болсо бул саясий плюрализм. Саясат жактан ар кандай ойлор, саясий режимдерди, саясий партияларга адамдын ар кандай өз пикирлерин билдирип эрге айтып жүргөнү. Мисалы, бизде террористтик деп айтып атпайбызбы, коркунучту келтирип тиги бул дегенде. Демократик мамлекеттерде алар ошондой террорист эмес аларда. Мисалы, Хизбут Тахрир, мисалы, Лондондо жүрө беришет, керек болсо ошо китептери дагы жазылат. Нидерландияда өнүккөн мамлекетте демократиялык. Алар жазып жүрө беришет, алар элди дагы мындай үгүттөп, дабатка чыгарып, ошо кийин биз дүйнөлүк халифат түзөбүз деп эле ошо агитация. Бирок бомба жаза баштасаңар, анда кармалат. Бомба жаза. Сөз эркин боюнча куугунтук жок. Жана мен башында айтпадым беле, тиги кандай ошо ой пикирлер демократиялык мамлекетте эркин болот. Тоталитардык, авторитардык жок. Мисалы, тоталитардык режимдерде бир идеология бар да мамлекетте. Эми идеология бөлүнүп болот. Бул идеология кандай десем, өз убагында фашизм идеология, коммунизм идеология аны кармап жүрөт. Керек болсо социал нацизм же ушундай бир идеологияга алып келет да. Эгерде байкасаңар, биздин саясатчылар кээ бирөө бизге идеология керек деп аткан. Демек ошо идеология баш ийиш керек. Анткени бул эски кишилер да, Совет Союзунан калган. Калгандары жоготуш керек. Керек болсо атып салыш керек, репрессия кылыш керек, жана террорду алып келиш керек деген ой. Бул көрүп атасыңар, авторитардык режимди мактап жактаган, ошо менен жашайын деп аткан. Түшүнүшпөйт. Эртең эле ошо кошуна ошого жазат да, аны жанагы келип туруп анан кийин репрессиялап алса, аны ошондо көрөт да, мындай ойлонбой эле. Бизге баягы идеология керек, бир кандай кыргыздарга идеология керек да, идеология болсо анда жана авторитардык, тоталитардык режим, адам укугу, анан эртең деле ошо сен ошо өзүңө жер казып атасың дегенде жер эмес, ошо жер мүржө казып атасың дегенде ой болуп атат да, ошого алып барат да ошо идеология. Демек, мисалы, бир идеология болот авторитардык режимде. Эми идеологиялар ар кандай болот, ошо клерикальный деп коет, мисалы, ислам, Иранда ислам республика, араб өлкөлөрүндө ошо ислам шарият менен баш ийет. Аякта тоталитар, баары мусулмандар, баары баш ийет. Эгерде мусулмандын идеологиясында, мусулман шариятынан терс чыгып кетсе, анда жана таш бараңга алынат да, өлүм жазасы же колуң кесип салат аякта. Тоталитардык режим. Бирок идеология бул саясий идеология эмес, дин идеологиясы болот. Демек, кандай бир негизи жанагы айтып кеткен либералдык идеология болот, социал демократиялык идеология болот, дүйнө жүзүндө фашизм болот, коммунизм болот. Ушуга эле бөлүнөт да 5 идеология. Андан көп идеология деле жок. Саясий идеология өзүнчө. Анан калган башка нерселери, мисалы, тил, ал башка идеология, ал маданий жактан келет. Ошону бизде көп учурда саясий идеология менен маданий идеологияны саясатка киргизгиси келет. Жок. Идеология бул мамлекетке келгенде идеология болот. Бул баалуулуктар дейт. Мисалы, кыргыздын салты, жанагы айтып атпайбызбы? Бул биздин салтыбызда бул маданий идеология эмес, маданий баалуулуктар. Ошону урматтуу менин ютубта көргөн айтып коет элем. Ошо мындай өзгөчө нерселер бар, кийин деле
жандырып ушундай эметсек болот. Эң акыркысы 10-чу бул жазалоо. Мисалы күч органдары мындай жазалоочу система болот ар бир. Мисалы демократияларда ошо жана күч органдары деп айтып атпайбы, укук органдары, аскер органдары же башка. Булардын баары мыйзам үчүн мыйзамга баш ийишет. Демократияда мыйзам бүттү. Мыйзамда жазылганды ошо мыйзамга карат. Анан мыйзам эки жүздүү жазылбайт. Керек болсо, мисалы бизде айтылат, мындай кылмыш кылсаң сот мынча кесип койсо болот, мисалы 5 жылга. Мындай кылып койсоң, оорураак кылып койсоң 10 жылга кесип коет депчи мындай вилка бар да. Бул вилка аякта жок. Эгерде мындай минимальный кылат, сен ооба аякта да каралат, бирок так баары тең жазылган. Ар бирөө канча оор кылмыш болсо, ошого оор кылмышка биягынан жазылып койгон. Мынча жыл депчи. Сот андан ошо таблицасынан, системасынан өзүнчө мындай 1 жыл кошуп 1 жыл алып чече албай калат да. Анткени мыйзам үстүндө жазылат. Ошо мыйзам үчүн иштешет. Авторитардык, тоталитардык режимдерде тандалма. Мисалы, колунда жок болсоң же саясий элитага кирбесең, же акча төлөй албасаң сот системасына, тергөөчүлөргө, ал мыйзам үчүн иштебейт. Ал бийлик эмне десе ошону иштейт. Сот системасы менен жана аткаруу бийликтеги күч органдары болду. Ушундай бир жаман нерсе. Эми урматтуу көрөрмөн, эми ошону менин ушу видеодон кийин кичине ойлонгула. Демократия деген эмне, авторитардык режим деген эмне, тоталитардык режим. Негизи ошо мен силерге акырында түшүндүрүп коеюн. Демократияда идеология жок. Авторитаризм, тоталитаризм, демократик эмес өлкөлөрдө идеология үстөмдүк алат, бар болот. Бирок ошо эки система башкарганда мүмкүн. Оңой. Демократия татал деп уйстан чечилет айтпайбы? Демократия аябай жанагындай татал болот, ошон үчүн ошо татал эмеде башкаруу кыйын болот. Ошон үчүн биз кыргыздар ошо демократияга үмүттөнүп, сөз эркиндигибизди ошол жылда албай эле койсоң калган мейли деп макул болуп атпайбызбы? Ошо сөз эркиндигин сактап берсе, биз жакшы өнүгүп кетебиз да, биримдикте ошого биримдик чечиш керек. Анан тоталитардык режим болсо мындай да, элди алдап байдын олигархтардын бийлиги келип калышы мүмкүн. Мына кошунада болуп атпайбы? Казакстанда болобу, Өзбекстанда болобу. Эми ошо жана индик демократия тилекке каршы биз демократиялык мындай аралаш гибридный системада болчубуз. 107-чи орунда болчубуз. Анан 21-жыл биз 115-жылга авторитардык режимге, авторитардык мындай клуб десек болот. Ошо коңшу мамлекеттерден азыр эч бир айырмабыз жок. Ошо эмеде жашап калды. Тилекке каршы. Анткени мен жанагы айтып атпаймынбы? Авторитардык режимде эл өзүнүн эркиндигин сатып берет да, жана жаман курсаккачы, курсаң ток болсо дегенчи. Ошону эң мындай өзүбүздүн руханий байлыгыбызды кармай албайбыз да, авторитардык дегиле тоталитардык режимдерде. Демократияда биз сактайлы, руханий байлык кыргыздын салты деп айтып атпайбы? Ошо кармалат. Демократия жок мамлекеттерде, мисалы, авторитардык болсо, мисалы, динди дагы, мисалы, дин эркиндиги жок да, мисалы, Кытайда динге ишенишпейт. Ошо. Анан эми өзгөчөлөрүн айтайын. Эмне үчүн демократиялык өлкөлөр кээ бирде авторитардык режим, билбейм, Кыргызстандай. Биз өз убагында авторитардын болуп кайта демократия жана жолуна түшкөнбүз, аралаш гибрид системасына. Анан кайта автократияга 30 жылдан кайта келдик. Бул боло берет. Эгерде эл түшүнүгү, эл демократия түшүнүп, биз ушуга кыргыздар ушуга бизге керек деп айтылса, анан демократияга жамынып алып, элди алдап, өздөрү бийликке келип алып, кайта авторитаризм орнотподу. Биз билебиз, 2005-жылы Аскар Акаевди кетирип, демократтар, биз демократ орнотобуз деп Бакиевдин бийлиги келген.
Бакиев эмне кылды үй авторитарин режим кылып адамдарды өлтүрүү болуп 10-жыл эмне менен кетти. Эң биринчи эле бизде тынч саясий маданиятты биринчи жолу эле президентти кетирбей кандай сын айта аласызбы Атамбаев Жээнбековго 17-жылы бийликти тынч тапшырып берди. Ооба аяктан деле бузуу болгон, бирок баары бир мындай инкилап менен болгон. Анан 20-жылы мына дагы бир келди, эл чачады. Анткени ошол убакка чейин биз демократия, мен деле анын арасында биз деле ишенип демократия болду, бул демократиялык инкилап жакшы нерсеге алып келди, үмүт деген болот экен да адамда. Үмүт менен жашайт экенсиң ар бир нерседе. Анан 3-чү жолу болдук, бирок болгондо эл жанагы бийликке бизге жакшы жашайсыңар, акча манайыңар, социалдык жагыңар камсыз кылабыз деп убада берген үчүн эл макул анда жанагындай борбоштурулган авторитарлык режимге биз макул болдук кыргыз эли. Көпчүлүк, мүмкүн көпчүлүк саясатка аралашкан жок, анткени шайлоодо 40%га чейин эле шайлоочулар болду, калгандары билбейм каякта, калгандары баары бир болсо ошондой болот да. Бирок баарыбыз мындай коллектив катары жоопкерчилик алабыз. Ошентип бизде ушундай өтө берет да, же авторитардык режимдер демократияга өтөт, же тоталитаризмге өтө берет. Же тоталитардык режим, тоталитардык мамлекет авторитардык режимге, же болбосо демократия өлкөгө барат да. Бирок демократия куруш дагы бир жолу бар. Эң себеби демократия болуш үчүн ортомчу мүлкү бар, орто жашаган элдер болуш керек. Акылдуу, сынчыл ойлуу деп атпайбызбы? Орусча критическое мышление жүргүзгөн, суроо берген, мындай алданып калбаган, а десе а да ишенип калыпчы. Авторитардык режимде кедейлер болот, же тоталитардык режимде дагы ошондой кедейлер, же манкурт болуп, мындай айтканда, кул болуп калышканда тоталитардык режимде ошолор себеп бербейт. Канча, мисалы, Афганистанды көрдүк да, эли сезими акырын кыйын болот да, жылдар керек да ага чейин. Мисалы, Европада эле буга канча 300 жыл демократия курабыз деп баары эле бир паста болгон эмес да, акырын жылышы. Бирок ушундай саясий режим, саясий системада, саясат илимдерде ошо 3 системаны биле жүрсөк жакшы болот. Эми ушу менен убакыт чыгып кетти. Мен силер менен коштошом. Чоң рахмат менен болуп бергениңерге. Менин каналыма подписка кылып, жазып күтүп эфирде, анан астына сурооңор болсо жазып берсеңер, кийинки сиздерди кызыктырган бир кандай ушу саясат илимде болгон дегиле ошо тышкы ички саясат боюнча суроолоруңар болсо, мен жооп бергенге мага дагы жакшы болот, оңой болот. Анткени мен эле чагылдырбайм, силер баягы демократия катары силер дагы эмнеге муктажсыңар, талаптыңар, ошондой кандай билимиңерди же ойлоруңар кандай болот деп жазып турсаңар, мен силер менен дайыма эфирге чыгып турам. Ошо менен бар болуңуздар, аманчылыкта, эмки көрүшкөнчө кош калыңыздар.